Орта Азия деген айылда түрдүү улуттун өкүлдөрү жашашат. Бир күнү Түркмөнбай деген түрк улутундагы киши уулун үйлөп баарын тойго чакырат. Ал жерде Өзбекбай менен Кыргызбай жолдо келе жатып мас болушуп кызуулукта куда тутунушмак болот. Бул учурда Өзбекбайдын тун кызы Турсунай, Кыргызбайдын да чоң уулу Мундузбай бири-бирине көңүлдөрү түшүп, кыз-жигит катары сүйлөшүп жүрүшкөн болот. Эртеси күнү салт боюнча бала тарап кыздын үйүнө жуучулукка барат. Бирок кыздын апасы Кулпунай каршы чыгат. Атасы да мас учурунда айтып алганын билдирип, макул болбой коет. Men kecha вообще emas edim. Men senga kishisi degan yo'qman. Deyishni ham istamayman. Shu. Do'stim. Tamam. Коомчулукка тартууланып жаткан Коңшулар аттуу спектаклдин сценарийи драматург Садыралы Абдукеримовго таандык. Жалал-Абад областык Барпы театрынын директору Бактияр Сыдыковдун айтымында сценарий 3 күндө эле жазылып бүткөн. Коңшу болуп жашаган эки улуттун күнүмдүк турмушун чагылдырган спектакль кызыктуу окуялар менен коштолот. Автор менен кеңешип, комедия жанрына алып өткөн адам Өзбекбайдын образын жараткан Мурадил Кенжебаев атайын Ош академиялык музыкалык Бабур театрынан чакыртылган. O'zimiz shu dramaga loyiq so'zlarni qo'shib, xalq kuladigan, xalq mazza qiladigan narsalarni qo'shib aytdik. Endi birinchidan buni avtordan o'zidan so'rab olganmiz. Avtor shunga ruxsat berasizmi desam, ruxsat, faqat nimadan chiqib ketmaylar. Chegaradan. Chegaradan chiqmasdan qilsanglar men rozi bo'laman dedi, qildi yashin. Мундузбайдын образын чагылдырган актер Акылбек Мамажан уулу Барпи театрында эмгектенет. Спектакльде ал өзбек кызын жактырып калат. Ата-энелердин каршы болууларына карабастан тоскоолдуктарды жеңип өтүп, сүйүүсү үчүн күрөшөт. А эгер чыныгы жашоосунда ушул жагдайга туш келсе, жараткан образында эле жолго бармак экен. Кыргыздын чоң баласы Мундузбайдын образын жараттым. Эми жашоодо болуп калышы мүмкүн. Жашоодо деле ошо жашоодон алынган да бул пьесачы. Келечекте бул элдин сезимин, ички дүйнөсүн, жан дүйнөсүн козгоду менимче бул пьеса. Элдер көрүп, өзүнүн кандай экенин, эми элдин күзгүсү болду, өзүнүн кандай экенин көрдү да бир спектакль менчи. Анан жакшы эле таасир берет. Мына жаштардын бири-бирине болгон мамилеси баягы эски ата-энелеринин дагы көз караштарына карабастан сүйүүнүн, жакшы мамиленин күчтүүлүгүн бул жерде чагылдырып көрсөтүштү. Мына ошон үчүн ушу былтыркы Ош окуясында бизде бир канча тактарды калтырды. Ушундай спектакльдерди коюшуп, элдерге көрсөткөн болсо, бизде дагы ушул жакшы мамилелерди дагы жандандырып, дагы баштагыдан да жакшы жашап, жакшы боло берет деп мен ойлоймун. Кыргызстанда жашаган бардык улутту достукка, ынтымакка үндөө максатын көздөгөн спектаклдин демилгесин Барпы театрынын директору Бактияр Сыдыков көтөргөн. Өткөн жылдагы июнь окуяларынан улам Коңшулар аттуу спектаклди жаратуу зарылчылыгы келип чыккандыгын белгилейт ал өз сөзүндө. Биздин негизги максатыбыз бул ушул достукту азыр Өзбек менен Кыргыздын эле достук эмес. Бул жерде Тажибай деген тажик бар, Казакбай деген казак бар, Түркмөналы деген түркмөн бар, Иван деген орус бар. Көрдүңөр, Кыргызстанда жашаган түпкү элдердин бардыгын достугун чыңдоо максатында ушул спектакльди иш жүзүнө ашыруу ушу 44 айлык өмүрдү коюп бүттүк бүгүн. Алгаш спектакль 13-июнда Нокен районунда коюлуп башталган. Областын 40 аймагына көрсөтүлүп, бүгүн Карадария айыл округунда жыйынтыкталды. Мерим Абдилажанова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.